өздөрүнүн кабинеттери бар, иш алып барып, биринчи башталгыч класстарга. Бүгүн Жалал шаарында укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин кезектеги отуруму өттү. Анда каладагы жашы жете элек балдардын ден соолук, билим алуу укуктарын колдоо, жашы жете электер менен байланыштуу кылмышты азайтуу жана профилактикалык иштерди күчөтүү маселеси каралды. 2015-жылдагы 185-мыйзамы менен тааныштырылып, имараттарга мыйзамдын көчүрмөлөрү иленди. 2019 шаарда жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда 49 кылмыш иши катталган. Алардын басымдуу бөлүгү уурулук жасагандар. Балдарга көзөмөлдүн жетишсиздигинен, тышкы жана ички миграциянын таасиринен улам бул фактылар келип чыгууда дешет адистер. Ушул ар бир кылмыш болгондо в отношении несовершеннолетних кылмыш болуп турган, то есть жаш өспүрүмдөр өздөрү кылмыш кылганда материалды бөлдүртүп алып, начальник ууп карап, силерге өткөртүп идеяны угушуңар керек дайыма. Ата-энелердин жоопкерчилигине карабасак, тарбия үйдөн алыныш керек да. Узаган жылда жашы жете элек балдарга түзүлгөн шарттарды жакшыртуу жагына көңүл бурулду. Алсак, балдардын коопсуздугун сактоо үчүн бала бакчаларда видео камералар орнотулду. Мына быйыл дагы биз Кудай буйрса, жетим балдар бар, тилекке каршы, аз камсыз болгон балдар бар. Быйыл дагы каражат бөлүп, мына алтын балалыкка эс алуу биздин лагерибиз бар, Каралмага. Тияка жиберебиз, ушуга дагы активдүү катышыңыздар. Балдарыбызды колдоп, ал жакка жиберебиз деген оюбуз бар. Андан сырткары былтыры билесиздер, мына Рысбек мырза сиз билесиз. Былтыры бир бала бакчаны бүтүрдүк дачада. Быйыл Кудай буйрса, мен азыр мына депутаттарыбыз карап атат, ачыгын айтып көрөйүн, мына номер 6 балдар бакчасын бюджетке киргиздим. Эртеңки күндө депутаттар колдоп берсе, 50 орунду ушул бала бакчаны бүтүрүп беребиз. Быйылкы жылы Кудай буйрса. Кеңешмеде жашы жете элек балдардын маселеси талкууланып, тийиштүү чечим кабыл алынды. Эми 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылында да бул жаатта алгылыктуу иштер аткарылат. Шаар аймагында балдарды жаштайынан өнүктүрүүнүн борборун өркүндөтүү колго алынып, аларга зарыл шарттарды түзүү жанданат. Балдардын ден соолугуна, билим алуусуна, бош убактысын максаттуу пайдалануусуна көңүл бурулмакчы. Жаштарыбызга бир ыңгайлуу баягы скверлерди жаратсак, ал жерде ушул китеп окуганга бир шарттарды түзүп берүү боюнча, шаарыбызда ар кандай спорттук иш-чараларды уюштуруу боюнча мэриянын өзүндө ушул интеллект оюндарын уюштуруу, андан сырткары мэрияга, жергиликтүү бийликке, андан сырткары ушул жогорку жактарга, жогорку кеңешке жаштарыбызды жөнөтүп, баягы жакшы бир жагыбызды көргөзүп, балдарга үлгүлүү жак менен бир практикалык менен айкалыштырып иш-чараларды алып барабыз деген ойлорубуз. Андан тышкары ай сайын тийиштүү тараптар менен биргеликте рейдтер өткөрүлүп, жашы жете электер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу аракети көрүлөт. Ал үчүн балдар арасында ар түрдүү интеллектуалдык, маданий жана спорттук иш-чаралар уюштурулат. Мектептерде байма-бай эле иштер алынып барылат, дайыма эле. Кандай иштер? Мисалы үчүн кыздардын арасында кыздар кеңеши бар, бизде мектепте түзүлгөн кыздар советин өткөрүп турабыз. Ар айда 2 жолудан ушундай иш-чаралар өткөрүлөт, конкурстар болот. Кана эмесе кыздар деген сармердендерди уюштурабыз. Координациялык кеңешменин соңунда кабыл алынган чечимди аткаруу жагы жооптуу тармактарга, жетекчилерге жүктөлдү. Күн тартибине коюлган маселеден тышкары ата-энелердин суроолоруна жооп берилди. Шаар тургундары жергиликтүү бийликке, укук коргоо органдарына кайрылып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.